Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар. Бул кырсык боюнча баарыбыз эле маалымдар болсо керек. Бул тууралуу Супер KG'нин макаласына көңүлүңүздү бурабыз. Жалал Абадта үлпөт тойду тартып жаткан дронго жол кырсыгы тартылып калган. Кырсыктан 2 адам жабыркады. Жалал Абад шаарында Chevrolet Avea үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта баратып, шаардын кире беришиндеги арканы сүзүп алды. Кырсык 23 декабрь күнү саат 16:30 шамаларында катталган. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашат. Маалым болгондой, унаа ичинде 23 жаштагы айдоочу жана анын жанындагы 24 жаштагы жаран болгон. Экөө тең катуу жаракат алып, Сузак райондук ооруканага жеткирилишкен. Кырсык аталган учур арканын жанында жаш жубайларды видеого тартып жаткан операторлордун дронуна түшүп калган. Учурда жол кырсыгы боюнча экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат.